Şubat'a kalışı mümkün, yok düşmeydi. İnflasyon olmayı mı? Malda az bol atar, semiz malda az bol atar. Öyle sanki kıtlar. O'zbekistonga Мындай санитарный состояниега да жооп бере турган кылып сатса бизге аябай ыңгайлуу болот десе. Міне бүгін ала албадым мен мына кетіп отырмын азыр эми жоқ дегенде 15 20 несі жоқ отырышым керек болады. Bir veresen aytat, mal kıymat, mal arzan bol atar. Soygu goş kıymat bol atar. Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз дал ушул азыркы тапта көпчүлүктүн көйгөйүнө айланган эттин баасынын көтөрүлүшү боюнча атайын маалымат алып бермекчибиз сиздерге. Бүгүнкү күндө дал ушул Ош шаарындагы базарлар, эт базарлардагы эт сатуучулардан жана эт алуучулардан, же болбосо шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп, дал ушул баанын эмнеге кымбаттаганығы боюнча сиздерге маалымат алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Mal yok tukam, semiz mal yok. Semiz mal жок. Öyle sanki kıtlar. Өзбекстанга кандай мурда көп көтөрүлбөйт эле да, же мурда кирбей эми көп кирип атат Өзбекстанга. Yemin yol aşkına hemen girip kaldım ben. Kontrolde olan hiç kim yok. Bari şaylığa geçip kalıştık. Elli bir yok araya. Yok arabaya mı? Şaylığa жүрөөр şey olur. Мурда semiz mal базарда кеңири эле болчу эле башта. Yengir olacak ha. Al çok. Өзбекстанга прямо алып чыгып кетишет семиргенде. Diykan düğünü alıp kıtlar. Bazaka düşürme. Düğün bey kadar alıp kıtlar. Демек баанын көтөрүлүшүнүн себеби Өзбекстанга семиз уйлардын өтүп кетишинде болот. Ötüp geçişinde ha. Сиз эмне деп айтат негизи ушугу бааны турукташтырыш үчүн кандай чара көрүш керек? Bak Türk tavaydı. Koç kimin kolundan gelip etmedi. Эгер Өзбекстанга малды өткөрбөй койсо, Mal menik olsa kalağına masa tanıdı. Doğru. Malıma yok mat kocancılık kılar betip o. Kalsam da tam olsa tutmayayım. бирок Өзбекстанга мал өтпөй турган болсо, токтотсо да, баа кайра түшүшү мүмкүнбү? Düşmeydi. Şubat'a kalışı mümkün, yok düşmeydi. İnflasyon olmayı mı? Шубада калат, бирок түшпөйт. Düşmeydi. Sen mal kalabalık ile. Kımbattaşı mümkün arzan da baydı. Же кымбаттайт, же ушубада калат деген Yok ойлойт. kımbattaydı da Şubat'a kalır. Düşmeydi. İnflasyon olmayı mı? İnflasyon. Эт канча сом? Görüşürüz tabii. Кылыш канча? 400. Неге мына акыркы бир ай, 2 айда көтөрүлүп кетти да? Mal kıymat da, sizler birinci pazar var, pazardan ne kışılar görüyor. Базарда мал кымбат деп элесизби? Бир эле себеби ушулбу же башка да себептери бар көтөрүлүшүнүн? Özbekistan'a mal atıp ketyaptı. Недейсиз? Özbekistan'a mal atıp atat, oşo çürüt alıp ketти. Өзбекстанга? Силердин клиенттериңер ошого кетип атат кандай? Mal pazardan mallar da oşaya kalıp ketyaptı. Семиз мал азбы базарда же? O az. Вообще-то мал өзү аз болуп атат. Malda az bol atat, semiz malda az bol atat. Астан жайлоодо малдар келгенден кийин баа түшүшү мүмкүнбү же Şu кандай? mümkün. Şu mümkün. Мал көбөйсө, Aha. азыр канча сом 1 килограмм? Hazır 400'da. Сулпетчи Sulpet hazırınca yok. Skalaoylar 460 veriliyor. 460. Бир жумада канча эт пайдаланасыз үйдө өзү? Негинче эткенче. Эт мисалы бир жумада үйүңүзгө канча эт кетет да? Этти бирок кымбаттаткан туура эмес эткичи. Элдин баарынын тиричилиги, жашоосу ушу ыкатын эмеси эт болуп аткандан кийин этти кымбаттаткан туура эмес. Бирок мындай санитарный состояниега да жооп бере турган кылып сатса бизге аябай ыңгайлуу болот эле. Себеби намаз окуган адамдар баары эттерди туура, таза жерден алгыбыз келет да. Анан ушу өздөрү алып келип саткан болчусу аябай жакшы болот эле биз үчүн. Бирок эттин кымбаттаткан туура эмес. Көпчүлүк эл үчүн кыйналып жатканда карантинден кийин көп адамдар азыр иш жок, аябай баардык жерде кыйынчылык болуп атканда этти нормальный баада сатса жалпы кыргыз элине деле баардык элдерге деле жакшы болот эле. Kımbat ko. Öz 300 somdan, 320 somdan alçılık ko. Turabı. Ayağı kımbat. Götürüp pensiyamız bolsa az bolsa. Misal için ben 370 som pensiya alsam, geçe de 3400 som bolup kalıptır, şu 3700 alatır. Bir kilo et alsan öyle çok bolup kalat ekendan da. Siz азыр 400 сомго эт алып жейсизби? Ben çok bakıl emesmін. 300 bay eskiden narkı jakşı da. Oşa düşürüp koysa elder kıynalatты барды.
Карасаң окуу болбосо, иш болбосо. Туурабы? Ошол улум. Bilmeyim balam, biz tağdan geldik de. Ben bilmemiz. Ettir özünüzlerde var eкен да. Ha, yeter. Öte elge kıyım o. Önce buna tıkanca buna veterler kıyım. Bana ben bugün et almadım şimdi onda. 3700 pençem var aldım. Adı et almam. Ben bunu şu zor geçip oturma. Elge kıyınca kılıp attı. Şunu ağırdan atmayan al. Tesla'da oturganlar ne iş kılmadan bilmeysin de. Yoksa göre getip kalganı жақсы olurdun. Biz üçün kalayız. 1 kilogram et kança bolуш керек ekan? Hatta yok degende bir buna ötkende buna 300 tomdan bana otkanda kichine alıp atkanmız. Hazır buna 400 falan. Mana bugün alalmadım ben et buna getip otam hazır hemen. Yok degende 15 gün digilmegen nesi jok oturuşum gerek bolot. Kıyın. 1 kilogram etni kança gün jeysizler idi? Yeni bir olsa bir yok degende 3 gün 4 gün kiçineden geçip yetkizersin. Da kiçine çoğurt çıkarır. Hazır bana men fermer alalmadım hazır. Getip otam. Hazır 420 so'm ekan da et. Baha жақсы эле оюңузча? Жакшы эмес. Былтырлар 300дөн алып аттык. Быйыл жок. О, адамдар баары кыйналып атат. Барлар жеп атат. Жоктор жок. Бар жок эле кымбат болуп, элдер кыйналып атат. Туурусу. Бизге ошогондорго бизге эмеле асан эмес. Алганым 2000 эм албайм мен. 1200 эле алам мен. Пенсия. Ondan ашыгы жок. Juda кыйын. Мен бизге ошондорго кыйын болуп атат. Кандай адамдар өздөрүнө жеңил болуп атат, бизге кыйын. Туура. Сиздин оюңуз кандай? Кыймат менин оюмча дагы. Буга карай турган адам жок. Колхозчу келип колхозчу кыйналып атат. Бир экинчиси мына депутаттар кондор коюп атат. Биз парламентке барганда маны кылыбыз аны кана кылганы. Кылбай атат ушуну. Азыр эң кыйынчылык колхозчуга болуп атат. Келип. Мына көчтү күндөн күнгө буларды келип бир текшерген адам жок. Kança болуп атат, kança. Bir бересең айтат, мал кыймат, мал арзан болуп атат. Сойгул көч кыймат болуп атат. А буну тууру чоңдордон келип биткенде текшериш керек. Акимчиликтен келиш керек. Мына айыл башчылары бар, айыл башчылары келип текшериш. Бу жерде көрсөң кыймат десең, кыштакта буну көтөрүргө. Буну мен түшүнбөйм бул иштерге. Демек бул касаптарды контролдош керек, а? Касаптарды контролдоп, ошода кармаса эле өзү бир касапты жапканда эле өзү чечилет буну. А касаптарга чак кыймат дейт. Касаптар текшериш керек да буну. Туруу. Күндөн кыймат да. Мына аккан 50 сомдук аккан 65 сомго чыгып атат. Бул мына камоктардан текшериш керек. Камоктар немесине коюп койсо чыга берет да. Барып али колхозу кыйынчылык. Мына парламенттеги барганда кыйналбайт буну. Туган ушу рахмат. Мен айткан сөзүм. Ол көчтөр. Кымбат да бизге ошонун алармандарга. Канча болуш керек? Өзү баштакын артында болуш керек. 350 ошондой эле. Бизге ошонусу жакшы эле да. Мынандай малда. В общем, мал деле эмес, эмел айтат эми. Мал деле арзан деген. Ошон үчүн ошо 350ге түшкөн жакшы да бизге. Биз еттин баасы боюнча атайын текшерүү жүргүздүк. Негизи базарда малдын баасы салыштырмалуу кымбат болуп жатат. Сатуучулар мал жандыктары Өзбекстанга өтүп кетип жатканын айтышууда. А бирок биз тиешелүү кызматтардан сурасак, Өзбекстан Республикасына мал экспорттолгондугу боюнча маалымат жок экенин айтышты. Бирок Өзбекстанда у эти биздин акчага 450, кой эти 500 сомдон сатылууда. Биз еттин баасы өз наркынан 20%га көтөрүлгөндө, тагыраагы 432 сомго чыкканда гана өкмөткө сунуштама берип, ал жактан бир баанын негизинде токтом бекитилсе гана көзөмөл киргизе алабыз. Буга чейин 13 мартта өкмөттөн 3 айга еттин баасы 360 сомдон ашпасын деген атайын токтом бекитилип, анын мөөнөтү 13 июнда бүткөн.